Aka, kishine ma'lumot berib ketmaysiz, bu qanday, bu neden jasaladi? Hech bormi? Çocuk. Yumuşakan toyda çocuk oldu. Бұл Қырғыздың колбасасы екен да, мындайынша айтқанда. Мынай мықтап соның қылып жасаш үшін не қылыш керек? Азыр мынау етке нелер қосылды? Сире, мурч. Ошентип чек чагыптардын эмесинде машындай байлап ортосуна. Анан кийин ошентип бышырышат экен. Ну, бышырганда канча саат кайнатыш керек? 3 саатта соны кылып бышат экен. Но майлары кайсы? Кандай майлар? Ичегиден элеби? Maylar kazısı. Kazısı mı? Mı kökürükteki maydanda ne? Töşte ne? Maşınday. Ben kameraçı. Kazı karttan ciltinin etinden küçük жасап жатышат бул жердеги кызматкерлер. Бүгүн той болуп атат негизи. Сүннөт той. Бир күндөн кийин мына улактагын берет той ээси. Казы карттан чучук, кыскасы аттын чегинен жасалат. Эттерге кошулмаларды кошуп, зире, ар кандай приправаларды, жыттан бере турган кошулмаларды кошуп туруп, жыйынтыгында мына ушундай өзүбүз кыргызчылык кылып эле бакалашканын оозун ичегине байланыштырып, туташтырып, ошондой салат экенбиз. Ошентип эле кирип, чучук даяр болот экен. 3 саат кайнаса, кайнаган суусу шорпо, ал эми өзү болсо даяр чучук болот. Азыр мен сиздерге жанагы көрсөткөн эле чучуктун сууга түшкөнүн көрсөтүп берейин. Бул 3 саат казанга түшкөндөн кийин кайнап сууда. Мунун шорпосунда ичсе болот. Анан кийин бул 3 саат кайнагандан кийин кадимкидей колбасадай болуп, дың болуп, тыкыз ичегинин ичиндеги эт бышат, бышып жетилгенден кийин, бышкандан кийин кетиресиздер. Кадимкидей дасторконунун үстүнө тамактардын үстүнө иреттүү кылып кесип, конокту тоса бересиздер, өзүңүздөр чей бересиздер. Мына ушинтип 3 саат кайнагандан кийин бул чучугубуз даяр болот. Айта кетсек дагы бир жолу, бул чучук аттын ичегинен жасалат, анын ичине кошулмалары менен аттын көкүрөгүдөгү майлар, еттер, моюндагы жумшак өң эт келген жылкы этинен даярдап туруп ушул ичегинин ичине тыксталып, мыкталып салынат.